кайнатам 80 жашта же чоң атам таятам мынча жашта анан мени зордуктады деген каттар келет да. Анан ойлойсуң да элестеп тиги 80 болсо. Анан 80 жашына чейин канча кызды зордуктады экен депчи. Эгер өзүнүн небересин аябай атса, башканын кызын кантип көз жашына карады дейсиңби дейсиң. Көмүскөдө жаткан зордук зомбулук бизде көп экен, аябай көп экен. Өз атасы кызын зордуктап, энеси төрөгөнү кетет, 4-чү баласын. Төрөтканада жатканда өзүнүн кызын зордуктап коет. Энеси төрөтканадан келгенде атам ушинтти десе өлүңдү көрөйүн, сен өзүң көзүң сүздүң да деп сабайт кызын. Мен 4 бала менен каяка бармак элем дейт дагы жашай берет. Ушундай каттар келет. Өзүнүн бир туугандары атасы болуп алмак салмак зордуктап жүргөн каттар келет. Элестет, биз кандай абалдабыз? Урмат, биз кандай абалдабыз? Анан чокубузга бийик нерселерди сүйлөйсүңбү? Ушундай төмөңдүн төмөңкү абалындабыз да азыр. Аны айбан жасабайт да. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, кыргыз элим, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Мен тиктокту деп анча-мынча бекерчиликти карап койбоз да, анан карап бир Назира Айтбекова деген бир кыз келин койсойсу ошондон интервью алыптыр да, бир журналистпи, тиктокерби же билбейм ким экен. Анан ал айтып атат, кыргыздар өтө мындай болуп кеткен, андай болуп кеткен, анан ушундайларды көрүп, эми ушундуктудай нерселерди айтты да. Мен аны угуп жаман таң калдым. Жок, андай эмес, кыргыздар өтө жогору. Өтө жогору. Андай алла анын айткандай эмес. Мен биз деле жашадык, көргөнүбүздү көрдүк, Кудайга чексиз болсун, ар кандай улуттар, ар кандай адамдар менен сүйлөшүп атабыз, достошуп атабыз дегендей билебиз да. Бирок андай кыргыздар андай эмес. Мен ошол Назира Айтбекова айтам да, эгер кыргыздар ушунчалык жаман болуп аткан болсо, башка улутту тандап секин улутуңду өзгөртө албайсыңбы деп айтайын деп атам да. Анттейин десе андай ага көнбөйт. Же болсо ошол айткандарды үстүнөн иш алып барып, мына мындай болду деп ачыкка чыгарсын. Андай кыла албагандан кийин андай курук сөз же болсо ойдон токулган нерселерди сүйлөй бербесин дей. Андай болушу да мүмкүн эмес, болбойт дагы. Ооба, телевизорлордон көрүп атабыз анча-мынча нерселердичи, бирок мындай редко случай бирок болуп турат. Эми мен ойлойм, андай акмактар баардык улуттарда бар. Бирок кыргыздарда өтө редко. Мен кыргыздарга патриотмун, кыргыздарды өтө жакшы көрөм. Кудайыма чексиз шүгүрлөрдү айткым келет. Ушул кыргыз кылып жаратып койгон, Кыргызстанда жаратып койгон. Анан Алла дагы бир нерсени баса билип айтышыбыз керек. Биз улутту, ата энени, тилди, ошол нерсени өзүбүз тандабайбыз. Алладан берген нерсе. Ошо Алладан берген нерсени кандай болсо дагы кабыл алышыбыз керек дагы, и ошонун үстүнөн иш алып барып жүрүшүбүз керек. Жакшы жакка. Анан ойдон токуп эле жерге жата калып, тура калып, бир короткий метраждар өзүнчө тартып, ушундай жиндигеттүү болгон видеолорду көрчү элек. Жакындан бери журналисттердин катарына кошулуп калыптыр. Азыр эми бир журналист бала ошондон интервью алып атат, кунтук коюп, аны бир окумуштуу же болбосо бир жаман, мындай өтө жогору адамдын сөзүн угуп аткандай кеңкейип отурат да, таң калдым да мен канча. Койчу деген сөздөрдү бир дагы кошо албайт жанагычы. Коюң, андай дебең, эгер чоң болсо айт да, мына ордуна кое эле сүйлөбөйсүң. Же болсо андай болсо ачыкка чыгарсың, действительно ошондой бар болсо. Жок калып белечи, андай эмес. Кай жерде жүргөн болсоң ошол нерсени көрөсүң. Мен Айтбекованы билем, ошол жерде жүргөндүр. Ооба, бар, эми кайсы икирде жүрсөң икирди көрөсүң, ичкирде жүрсөң ичкирди көрөсүң, таза жерде жүрсөң тазаны көрөсүң. Анан мага эле айтты. Ал ким экен, ал айткыдай да, эми таң калам да. Эми балким аны жакшы көргөн адамдар бардыр. Бирок өзүм оюмду айтып кетпесем ушул жерде жарылып кетейин дедим да. Кыргыздар, кыргызстандыктар, кыргыз элим, силер молодецсиңер. Молодец.